жана бөлөк мамлекеттердеги мүчөлөрдө жана таблик жамаат боюнча кандай? Аяктачы. Бөлөк биздин мамлекетте бар, например. Бул таблик жамаат кандай болот бунун тагдыры? Буга каршы да, например, бөлөк мүчөлөрчү. А биздин өлкөдө эсин муну кабыл алсак, биз признавать эткен болобузбу же кандай болот? Бул агым да, уюм. Бүгүнкү күндө таблик жамаат боюнча Россия Федерациясында, Казакстанда, Өзбекстанда бул экстремисттик уюм деп табылган да. Кабыл алынган эмес, алар каршы, туурабы? Каршы. Ооба. Бизде деген андай коркунучтар пока жок. Бирок биз болсо жамаат таблиги жамаат боюнча маалыматтарды азыр чогултуп жатабыз. Бизде анчалык коркунуч жок андан бүгүнкү күндө. Жок, коркунуч жок деп отура бербейбиз да. Бизде бар да, ал уюм бар да бизде. Жок, аны тынбай биз иштеп жатабыз. Бизге мисалы ошол эле партнерлор бүгүнкү күндө алар сөз коюп, бүгүнкү күнгө алар талап коюп атат да, силерде эмнеге жок депчи. Бизде көрүнүштөр жок болсо, алардын аракеттери көрүнбөсө, биз аны кантип сотко беребиз? Сотко деген далил көрсөтүш керек. Анан кийин анын үстүнөн бүгүнкү күндө биз иштеп жатабыз. Муну менен мындай тыкан иштеш керек да. Мен ратификацияга каршы эмесмин, колдоп беребиз. Бирок негизи бизди мындай ошол ГКМБ, МБД жакшылап карашыңар керек. Коомчулукта элдин арасында жүргөнбүз билебиз, кимдерде каерде эмне болуп атканын, кайсы жерде бар таблик жамаат жок экенин коомчулук билет. Анда жана элдик репортерлор менен сүйлөшөлү да тартып берели силерге. Жок деп атасыңар. Бар жерлерде, мына бу жерде болуп атат. Ачык эле айтып атышат жамааттар деп. Ошон үчүн муну биздин коопсуздук үчүн бөлөк мамлекеттер мүчөсү болгондон кийин, чогуу кирип аткандан кийин муну тазалаш керек да. Ошондо жакшы болот. Чоң рахмат.